10%, 20%-ын гана кабыл аласыз. Калганы дуалыңызга, мышыңызга же мебелиңизге карап алып туруп айтып бере баштайсыз. Повар болом десеңиз, кулинардык курска жазыласыз. Туруп, бул кесип кандай кесип? Келечекке кандай башкалардын саякаттап жүргөндөрүн көрүп жүрүп өтүп кетишет. Салам достор, сиздер менен Мирлан Батырханов, Шри-Ланкадан жылуулук жөнөтөм сиздерге жана чоң салам. Бүгүн биз сиздер менен сиздердин алгачкы суроолоруңуздун бири болгон сурооңузга жооп берип кетели. Эгерде сизге бизнес жөнүндө жакшы түшүндүрүп айтып берип, жакшы айтып берген болсо, сизде мындай суроо пайда болушу мүмкүн. Мага бизнес жакты, эми мен эмне кылам? Эмнеден баштайм? Кандай кылышым керек? Эмне жасай башташым керек? Ушул суроолорго биз азыр жооп берип кетели. Демек, алгач сиз бул бизнеске келгениңизде, алгач бул бизнес сизге эмне кереги бар? Эмне максатта? Ошол максатыңызды аныктап алыңыз. Бул бизнеске келип сиз кандай максаттарга ишке ашырсаңыз болот? Сиз үчүн кайсы максат маанилүү? Максаттарды издеп атып, эгерде сиз бул боюнча көбүрөөк билгиңиз келсе, бул жакта кыялдарды орундатуу деген сабагыбыз бар. Ошол көрүп кетсеңиз болот. Ошол видеодо толук айтылган. Негизинен өзү кыялдарды ишке ашыруу, максат коюу, бул дагы өзүнчө бир өнөр, ага үйрөнүш керек да. Ошол себептен ал сабакка көңүл буруп көрүп чыгыңыздар. Биз бул бизнеске келгенде сиз бирөөнүн колунда жалданып иштебейсиз. Сизди 8-ден 5ке чейин иште деп бирөө текшерип отурбайт, контролдобойт. Анан 8-ден 5ке чейин иштебесең, же ушул ишти аткарбасаң, мен айлык төлөбөйм. Же иштен ошол өзүңүздү өзүңүз башкара билүү үчүн сизге эң керектүү куралдардын бири бул сиздин максатыңыз, сизди жандандырган, сизди күйлөндүргөн, сизди шыктандырган, сизди ордуңуздан тургуза койгон, уктата койбогон, жаткыра койбогон, сизди жандырган бир максат керек. Ошол себептен эң негизги нерсе бул ишти баштап атып, сиз алгач ошол максатыңыздын үстүңүздөн иштеңиз. Бул боюнча сизди чакырган адам, же болбосо кураторуңуз, же болбосо наставнигиңиз, же болбосо директоруңузга кайрылып, өзүңүздүн максатыңызды табуу боюнча консультация алыңыз. Жана ал адам менен сүйлөшсөңүз, ал сизге жардам берет. Жардам берип сизге түшүндүрүп кетет. Эгерде ал жок болсо, анда эмне кылабыз? Албетте бизде кыялдарды орундатуу деген сабагыбыз бар бул жакта. Ошол сабакты сөзсүз түрдө көрүп, ошонун негизинде үйрөнүңүз. Ошол негизги сизди шыктандырчу максатты издеп атып, бир нерсе көңүл буруңуз. Сиз үчүн эмне маанилүү? Элестетиңиз, сиздин жашашыңызга бир жарым жыл, же 1 жыл, же 2 жыл убакыт гана калды. Ошол ишти сиз ишке ашырбасаңыз, бул дүйнөдөн кайгы менен кетесиз. Сиз үчүн эмне ошол маанилүү нерсе бар? Ошол нерсе сиз үчүн негизги максат. Ошол сизди жандандырат, ошол нерсе сизди кыймылдатат, ошол нерсе сизди шыктандырат да. Ошол нерсени негизги максат катары алып алсаңыз болот. Сиз үчүн ошол нерсе маанилүү. Ошол максатты негизги максат кылып коюп алыңыз. Ошонун үстүнөн иштеп, ошону так маалымат, так даныйлардын негизинде жазып чыгыңыз. Ошол максат сизди жандандырат. Муну тапканыңыздан кийинки тепкичке баса берсеңиз болот. Демек, ушул тепкичти жасоонун үстүнөн иштеп чыгыңыз. Бул сиз үчүн биринчи тапшырма болсун. Бул боюнча сиз атайын ушул бизнес боюнча бир дептер ачып алыңыз, ошол жакка жазып чыгыңыз. Бул боюнча сизге биринчи тапшырма ошол негизги максат, негизги кыял, негизги тилек, арзуу тилегиңизди ошол жакка жазыңыз. Бул сиз үчүн биринчи иш. Эмнеден баштайм деген ушул иштен баштаңыз. Экинчи нерсе, бул ишке сиз өнөр, кесип катары караңыз. Бул дагы өзүнчө кесип, буга адамдар үйрөнөт. Бул кесиптин жардамы менен көптөгөн адамдар айына 30-40 миң айлык киреше таап атышат. Үйдө кичинекей балдар менен. Кимдирби 50-60 миң таап атат. Андайлар да бар. 70-80 миңдин терегинде киреше көрүп аткандар бар бир айда. Ай сайын болгондо дагы. Анан 100 миң, 150 миң, 200 миңге чыккандар бар. Жада калса биздин окуучулардын эң мыктылары болсо айына 300 миң, 500 миң таап аткандар бар. Ошон үчүн бул кесип чынында өтө серьезный, өтө келечеги чоң, перспективасы чоң кесип. Көпчүлүк кесиптерди караганда, эгерде майнасы жакшы, перспективасы жакшы, чет өлкөгө саякаттары бар болсо, сиз сөзсүз түрдө буга маани берип, серьезный карап, көңүл буруп үйрөнөсүз туурабы? Атайын керек болсо курстарга да барасыз. Буга деле сиз ошондой мамиле кылганыңызда гана бул бизнестен сиз кандай бир натыйжа, ийгиликке жетесиз. Анан жөн эле жасап көрөйүнчү дегенде, ийгиликке жетем деп күтпөй эле коюңуз. Ийгиликке жетпесеңиз дагы жөн эле жасап көргөнүңүздөн деп түшүнө берсеңиз болот. Бирок жөн эле жасап көргөнүңүз деле туура аралашып, түшүнүп алыш үчүн, изилдеп көрүш үчүн бул дагы жакшы кадам. Эгерде сиз ошондой максат менен келсеңиз, анда ошол кадамды да жасап көрүңүз, изилдеп түшүнүп көрүңүз. Ошол себептен кийинки баскычыңыз бул ушул кесипти түшүнүп, изилдеп көрүңүз. Түшүнүп алган аракет кылыңыз. Бул кесип кандай кесип? Келечеги кандай? Кирешеси кандай? Бул бизнесте эмне жасаш керек экен өзү? Эмне иштер жасаган үчүн акча төлөнөт? Бул бизнесте эмне жасаш керек деген
суроо болчу болсо, ошол суроого жооп алыңыз. Бул суроого жооп алыш үчүн бізде бул жакта видеобуз бар, ошону сөзсүз түрдө көрүп кетиңиз. Бул сиздин кийинки тепкичиңиз, бул кесипти түшүнүп алган аракет кылыңыз. Жана бул кесипти изилдеп чыгыңыз. Бул кесипти көрө изилдеш үчүн дагы ошондой эле Команда Бриллианта деген YouTube каналыбыз бар. Ошол жерде интервьюлар бар. Мына интервьюларды бул жактан көрүп кетсеңиз болот. Ал жерде атайын интервьюлар деген плейлист бар. Плейлистке кирип көрсөңүз болот. Ошол интервьюларды көрүп чыгыңыз. Бул дагы сизди ушул кесипти түшүнүүгө сизге жардам берет. Бул сиздин экинчи баскычыңыз. Эми үчүнчү баскычыңыз сизден бул кесиптин чындап келечеги бар экен, сонун кесип экен дегенден кийин сиз буга маани берип ушул кесипке үйрөнө баштаңыз. Үйрөнө башташ үчүн албетте сиз мисалы үчүн бир повар болом десеңиз, кулинардык курска жазыласыз, туурабы? Чет тилче сүйлөгөндү үйрөнөм десеңиз, сиз чет тилче курстарга барып жазыласыз. Ошол сыяктуу бул жака да сиз курска жазыласыз. Кантип? Наставнигиз же кураторуңуз же директор аркылуу бизде, эгерде сиз бриллианттар командасында болсоңуз, бизде рассылка бар. Сизде автоматташтырылган сиздин күндө Telegram каналы, телеграмыңызга же болбосо Facebook'уңузга келип турчу рассылка, биздин рассылкабыз бар. Ошол рассылкабызга мени киргизип коюңуз десеңиз, сизди киргизип коет. Ошол рассылка аркылуу ар күнү, ар 2 күн сайын сизге каттар, сабактар келип турат. Ошол каттарды, сабактарды көрүп турушуңуз керек болот. Жана маани берип, ошол сабактарда эмне айтылса, ошолорду атайын дептер ачып алып, ошол жака жазып чыгышыңыз керек болот. Сиз кулинардык курска барсаңыз же чет тил курсуна барсаңыз, бир дептер ачасыз, туурабы? Ошол жака сабактарды жазасыз, тапшырмаларды жазасыз. Бул жерде дагы ошондой дептер ачып жаза башташыңыз керек болот. Бул сиздин үчүнчү кадамыңыз. Ошондой эле эгерде сизде ал рассылка кокус иштебесе же Facebook же Telegram колдонбосоңуз, анда сиз өзүңүз Fiberlik 1 Check It Info деген сайтыбыз бар. Ал жерге жөн кире албайсыз, логин пароль менен киресиз. Аны сиз бриллианттар командасында болсоңуз, кураторуңузга, директоруңузга кайрылсаңыз, драгоценный директоруңузга кайрылсаңыз, ошол сизге логин парольду берет. Эгерде аны таппай атсаңыз, ошол сизди кайсы группага, WhatsApp группага кошкон болсо, ал жакта сабактар өтүлүп атса, ошол группада сурасаңыз болот. Биздин кураторубуз ким, директорубуз ким десеңиздер, биздин директорубуз паланча дейт. Номерин алсам болобу деп алып, ал директоруңуз аркылуу кайрылып, менин кураторум ким, ким менен мен сүйлөшүп турсам болот, ким мага багыт берип турат, ким мага жол көрсөтүп турат десеңиз айтат. Анан ошол кураторуңуздан сиз логин парольду алып алып, өзүңүз кирип, атайын разделдер бар. Разделдерди бир саат кирип чукуп көрсөңүз, бир түшүнүп каласыз. Ал жерде жаңылар үчүн деген раздел бар. Ошо жаңылар үчүн деген разделге кошуласыз да, ошол разделди ар күн, ар 2 күн сайын кирип көрүп турасыз өз алдынча. Эгерде сиз Telegram же Facebook иштетпесеңиз, ушул гана жол. Тилекке каршы Instagram, WhatsApp'та андай кызмат жок экен. Ошол себептен ушул 2 кызмат аркылуу биз азыр рассылкаларды жасап атабыз. Бул сиздин үчүнчү баскычыңыз. Андан ошол жердеги көргөн сабактарды сөзсүз түрдө жазып чыгыңыз. Бул демек түшүнүп, үйрөнүп баштоо, Бул кийинки баскычыңыз, 4-чү баскычыңыз болсо, ошол сабактарды жөн гана көрүп коюп жүрө бербестен, ошол сабактарды, мисалы үчүн 5 минут 10 минут болсо, паузаны басып, ошол сабактарды түшүнүп алуу. Түшүнүп алгандан кийин өздөштүрүп алуу. Сабактарды өздөштүрүү бул башка. Сиз көрүп, билип койгонуңуз бул бир. Бул түшүнүп койдуңуз. Ал эми өздөштүрүп алуу, бул ошону кайталап бул жака киргизүү. Мен бүгүн эмнелерди үйрөндүм, эмнелерди түшүндүм деп жазып чыгыңыз. Жана пауза басып, кайталап сүйлөп көрүңүз. Ошол кайталап сүйлөгөндө эсиңизде болгон нерселер уже өздөштүрүлөт. Мүмкүн болсо сиз ушундай настрой менен көрүңүз. Мен келечекте ушул сабактарды, ушул билимдерди мен бирөөгө айтып берем, бирөөгө түшүндүрүп берем деген настрой менен көрсөңүз, сиз жакшыраак түшүнүп каласыз да. Демек ошентип көрө баштайсыз. Бул сиздин кийинки кадамыңыз. Ошол настрой менен көрүп өздөштүрө баштайсыз. Күндө жазып, ошол нерсени бирөөгө айтып бере алчу деңгээлде билейин десеңиз, сиз башкача көрөсүз. Мен дайым сабактарда, мисалы үчүн лидерлериме иштегенде, жөн гана алар да айтышат, мен жөн эле көрүп койгондо, мен мындай билем деп кала берет элем. Бирок конспект жазып, ошону бирөөгө айтып берип, сабак айтып берип, өзүм да ошону түшүнүп алып кайталаганда, мен ошол нерсени практикада жасай баштадым дейт да. Ал эми практикада жасай баштаганда натыйжа болот, билесиздер. Ошон үчүн ошондой настрой менен көрсөңүз, сиз жакшы түшүнөсүз. Анан эсиңизде болсун, сабакты сиз биринчи жолу көргөндө 10%, 20%ын гана кабыл аласыз. Калганы кабыл алынбайт да. Өзгөчө алгачкы сабактар ошондой болот. 10%, 20%ын гана түшүнөсүз, калганын түшүнбөйсүз. Баарын түшүнүш үчүн эмне кылыш керек? Албетте, бир аз иштеп сиз практикада жасай баштаганда, кичине көбүрөөк аралашканда, сиз көбүрөөк кабыл ала баштайсыз. Экинчиден, сиз ошол сабактарды кийин 2 жума, 3 жума, 1 айдан кийин кайра кайталап көрсөңүз, уже сиз 50, 70, 80%ын кабыл ала баштайсыз. Ошондо сиз жакшы түшүнөсүз сабактарды. Ошон үчүн кийинки момент бул эмне? Сабактарды кийинчерээк кайрылып, кайра көрүп чыгыңыз. Мүмкүн болсо. Эми мына бул кийинки нерсе. Эми ошол нерсени көргөндөн кийин кийинки баскычыңыз бул эми ошол сиз үйрөнгөн нерселерди жөн гана билим бойдон калып кетпестен практикада жасай баштоо. Мисалы үчүн билген бул башка, кыла билген башка, Биздин канчабыз мисалы үчүн кантип арыкташты билебиз. Бирок практикада жасагандар аз. Практикада жасап отуруп, акыр аягына чыгып арыктагандар да аз.
Элдин баары кантип арыкташты билет. Калорийни караш керек, туура тамактаныш керек, аз жеш керек дешет, аз жеген туура эмес, көп эле жеш керек, просто туура тамактаныш керек. Анын өзүнүн сабагы, илими бар, аны көрсөңүз түшүнөсүз. Муну негизинен көргөндөрдүн саны аябай көп, билгендердин саны аябай көп. Бирок ошону жасагандар аз. Демек, ошол сыяктуу бул жерде дагы сиз канчаңыздар билишиңиздер мүмкүн, канчаңыздар сабактарды көрүшүңүздөр мүмкүн, бирок аны жасабагандан кийин пайда жок. Демек, кийинки баскыч эмне? Практикада жасоо. Практикада жасагача биринчи машыгыңыз алгач. Жөн эле көрүп койбостон, көрдүңүз, көргөндөн кийин кайталап айтып бериңиз. Бир жолу, экинчи жолу айтып бериңиз, түшүнгөнүңүздү. Үчүнчү жолу айтып бериңиз, төртүнчү жолу айтып бериңиз, анан сиз жакшы түшүнүп, жакшы айта ала турган болуп каласыз. Мисалы үчүн, телефон чалуу керек болсо, телефон чалуу боюнча сабакты көрдүңүз, шаблонду түшүндүңүз, жазып алдыңыз, кадамдар жазып алдыңыз, жазып алгандан кийин телефонду аласыз дагы, адамдарга чалымыш болуп машыгасыз. Дубалыңызга, мышыгыңызга же мебелиңизге карап алып туруп айтып бере баштайсыз, же күзгүгө. Анан ошентип мындай коюп алып туруп машыгасыз. Көп жолу айтканда, сиз машыгып каласыз да, жакшы айтып каласыз. Демек, машыгып турсаңыз гана сиз практикада жасай ала баштайсыз. Практикада көп жолу жасай баштасаңыз, анда сиз уже жасай ала турган, мен кыла алам деген деңгээлде айта турган болуп каласыз. Бул боюнча мындай нерсе бар. Мисалы үчүн сиз кулинардык курска барсаңыз, тамак жасаштын рецептин көрсөңүз, сиз билесиз. Бирок жасай баштаганда башында колуңуздан келбейт. Ошондо кайра жасай берсеңиз, анан кийин жакшы жасай баштайсыз. Туура, тамак ашты деле. Чет тилин курсуна катышып атсаңыз, чет тилди үйрөнүп атсаңыз, чет тилде деле ошондой эле алгач сөздөрдү жаттайсыз, грамматиканы үйрөнөсүз. Анан кийин сиз практикада сүйлөй баштаганда машыгып, анан ошондо жакшы айтып бере алчу болосуз. Туурабы? Практикада жасаганда, машыгганда. Ошондо гана сиз пересказ кылып, сүйлөп берип, ырды жаттап, ырдап, кинону кайра көрүп, кулагыңызды көндүргөндө машыкканыңыз анан кийин сиз уга баштайсыз, түшүнө баштайсыз. Же болбосо сүйлөй ала баштайсыз. Демек, практикада машыгып, анан кийин практикада күндө жасай башташыңыз керек болот, Бул сиздин кийинки баскычыңыз. Эгерде сиз ушул баскычты жасасаңыз, анан кийин сиз мен кыла алам, мен жасай алам дегендей боло баштайсыз, Мен жасай аламдар көбөйгөндө сизде өзүңүзгө ишеним пайда болот, өзүңүзгө көбүрөөк ишене баштайсыз. Эгерде мен жасай алам деген нерсе болбосо, өзүңүзгө ишенбей жүрө бересиз. Билесиз, жасаш керек, кылыш керек дейсиз, бирок жасабайсыз. Анда эч кандай натыйжа болбойт. Бизде толтура иштемиш болгондор бар. Мен иштеп атам дейт, бирок сураштырып келсең, иштебей эле иштемиш болуп аткан болот. Иштемиш болуп аткандар эч убакта ийгиликке жетпейт. Демек, сиз ийгиликке жетиш үчүн, жанагы көздөгөн максатыңызга жетиш үчүн, жанагы жарым жыл калды, 1 жыл калды, 2 жыл калды деген ошол нерсени мен ишке ашырбай калсам, мен өзүмдү аябай жаман сезем деген максатыңызга жетиш үчүн практикада жасашыңыз керек, Ошол сиз жалкоолук кармаганда, жасагыңыз келбей калганда, ошону өзүңүзгө эстетсеңиз эле, дароо жасагыңыз келе баштайт. Бул демек биздин кийинки баскычыбыз. Андан кийинки баскыч бул күнүмдүк иш аракеттер. Мисалы үчүн элестетиңиз, поварлыкка окудуңуз, үйрөндүңүз, сонун жасап калдыңыз. Бирок сиз барып жумушка орношуп, ошол жумушка кирип иштемейин сайын сизге эч ким акча төлөбөйт, туурабы? Демек, ал жумушту издеп табыш керек биринчиден. Экинчиден, тапкандан кийин ал жерде алгач стажер болуп, кичине бир нерселерди туурап, жардамчы болуп иштей баштайсыз. Андан кийин өз алдынча тамак аш жасай баштайсыз, туурабы? Анан кийин сиз күндө тамак аш жасаганыңызда гана сизге акча төлөйт, туурабы? Бул жерде деле ошондой. Эгерде сиз мисалы үчүн тамак аш жасашты билсеңиз, бирок жасабасаңыз, сизге эч ким, эч кайсы кардар келип, тамагың сонун экен, мен жедим деп акча бербейт, туурабы? Жок тамакка эч ким акча төлөбөйт. Демек, сизге дагы бул жерде жок жасабаган ишиңизге эч ким акча төлөбөйт. Ишти күндө жасап турганыңызда гана сиз алдыга, бизнесиңиз алдыга жыла баштайт. Адамдар менен сүйлөшүү, жолугуш өткөрүү, сабак өтүү, алар менен сүйлөшө билүү, командаңыз менен иштей билүү, бул иштин баарын жасаш керек. Ошол сабакта да айтылган иштердин баарын жасаганыңызда гана, күнүмдүк ишти тынбай жасап турганыңызда гана, ошондо гана сизде ишиңиз алдыга жылат. Эгерде сиз бул ишти жасабасаңыз, анда эч кандай алдыга жылбайт. Демек, сиздин кийинки баскычыңыз күнүмдүк ишти жасап туруш керек. Повардагы 1000 ал күчтүү повар болгон менен жумушуна чыгып элге өзүнүн сонун тамагын жасап тартуулабаса, ага эч ким акча төлөбөйт. Кафенин, ресторанын ээси дагы ага киреше төлөбөйт, Бул жерде деле ошондой. Ушул күнүмдүк ишти жасап, товар оборотту өстүрбөсөк, бизге акча түшпөйт. Демек, биздин негизги ишибиз бул эмне? Сооданы өстүрүү, товар оборотту көбөйтүү, кардарлардын санын көбөйтүү, ошол практиканы, ошол күнүмдүк ишти жасап туруш керек. Ошондо гана арадан 2-3 ай, 1 жыл же жарым жыл өтүп отуруп, сиз көздөгөн натыйжага, сиз көздөгөн маянага, кирешеге чыга баштайсыз. Бул эмне окшош? Деги эле бизнестердин баары ушундай, көпчүлүк бизнес баштагандар жарым жыл болобу, 1 жыл болобу, алар бизнестин раскруткасына, бизнестин алдыга кетүүсүнө иштейт. 1 жыл арендага, чыгашага иштейт. Андан кийин пайда көрө баштайт. Бул бизнесте деле сиз кандайдыр бир убакыт ичи, 2 ай болобу, 3 ай болобу, 4 ай болобу, сиз раскруткага багыштайсыз. Алгачкы 1 ай, 2 ай сиз үйрөнгөндү багыштасаңыз, андан кийин ошол бизнесиңизди куруп, жасап кеткенди багыштайсыз. Ага чейин натыйжа болсо дагы, болбосо дагы, ошол күнүмдүк ишти жасай бериш керек болот. Мисалы үчүн биз сулуу салонун ачканда биз 7 айга жакын арендага гана иштегенбиз.
Ошондо биз эмнеге чыдап иштей бердик. Эмнеге дегенде биз билип аттык, арадан 1 жыл, 2 жыл, 3 жыл өткөндө биз мурункудай иштебей калсак дагы бизге салонубуз, сулуу салонубуз бир адам эртеден кечке иштесе, ошого окшогон кирешени бизге бере баштайт. Биз эртеден кечке иштебесек дагы биз водопровод куруп атабыз, биз суу ташыбай атабыз деп бул боюнча айтып кеткенбиз. Эгерде сиз водопровод жана суу ташуу боюнча билбесеңиз, эч ким айтып бербесе, бул боюнча билгиңиз келсе, бул жакта бизде жогоруда видео бар. Ошону көрүп койсоңуз, акча табууну 2 жолу айтып берилген. Биз сиздерге водопровод курушты үйрөтөбүз. Водопровод кура билгендер жана куруп аткандар келечекте бай жашашат, чет өлкөгө саякаттарга чыгып турушат. Водопровод курбагандар өмүр бою мамлекетке, өкмөткө башка жакка алып, айлыгым аз деп жүрүп өтүп кетишет. Жана башкалардын саякаттап жүргөндөрүн көрүп жүрүп өтүп кетишет. Биз сизге ошо водопровод куруш үчүн 3-4 ай же 4-5 ай убактыңызды ошол бизнесиңизге багыштаңыз. Ошол бизнес раскрутка кылууга кетириңиз деп айтабыз. Аны үчүн сиз күнүмдүк иштерди жасап турушуңуз керек. Ошондо гана сиз көздөгөн натыйжага жете аласыз. Анткени дегенде бул бизнес. Сиз маянага иштеп аткан жоксуз. Маянага иштеп аткан адамдар көпчүлүк учурда 80-90% учурда алар байыбайт. Ал эми бизнес куруп аткандар келечекте сонун натыйжаларга жетип, жакшы кирешелерге чыга алат. Демек, негизинен кыскача айтканда ушул болду. Ушул кеңештерди эске алып, ушул кеңештерди сиз жасай баштаганыңызда сизде сөзсүз түрдө натыйжа болот. Эгерде видео жаккан болсо, лайктарды басабыз, комментарийге суроо, ой пикир калтырып кетебиз. Эмнеге дегенде бул видеону канчалык көп адам көрсө, ошончолук көп адам тармактык маркетинг болбогор иш дегенден алыс боло баштайт. Эмнеге дегенде ушул иштерди көргөндө мен ушулардын бирин да жасаган жокмун дагы, анан тармактык маркетингге шылтап атам деген ойго келишет. Экинчиден, сизге ушул суроолорду берип аткан адамдарга ушул видеону жөнөтүңүздөр дагы, ушул видеодо түшүнгөн нерсеңизди бирөөлөргө айта билиңиздер. Ошондо командаңызды кыймылдата билесиз жана менин видеомда жөнөтүп коюңуздар. Ошондо сиздин сөзүңүз менен бул видео экөө бири-бирине далил болот дагы, ал жакшыраак жасай баштайт. Анда эмесе видео жаккан болсо, лайктарды басабыз и комментарийлер жазабыз. Сиздер менен Мирлан Батырханов, Шри-Ланка, Бентото шаарынан сүйлөп берди. Анда эмесе дагы да көрүшкөнчө аман болуңуздар.